Саламатсыздарбы? Компьютериңиздердин коопсуздугун жана функционалдуулугун сактоо үчүн Windows операциялык системасын жаңыртып туруу керек, башкача айтканда обновление жасап туруу керек. Windows операциялык системасын жаңыртуу бул компьютериңиздеги кемчиликтерди жакшыртат. Ошондой эле система менен колдонмолордун шайкештигин жакшыртып, жаңы функцияларды кошот. Windows операциялык системасын кантип обновление жасап туруу керек. Ал үчүн пуск баскычын басабыз. Пуск баскычын басканда ушундай болуп чыгат. Бул жерде азыр компьютерде Windows 11 операциялык системасы орнотулгандыктан бир аз башкачараак болуп чыгат. Ал эми Windows 10до деле пуск баскычын басасыздар. Баскандан кийин ал жерден параметры деген чыгат. Бул жерден параметры деген тандайсыз. Параметр деген тандаганда бул жактан параметрлер чыгат. Бул жерден биз Center обновление Windows деген тандайбыз. Windows 10 операциялык системасынан деле Center обновление Windows дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай бет ачылат. Биринчи кезекте получайте последнее обновление, как только они будут доступны деген жерди жандырып коебуз. Андан кийин бул жерде сиздерде проверить обновление деген баскыч турат. Ушул жерден проверить обновление деген баскычты басып коесуздар. Азыр мен возобновить обновление дегенди басайын. Басканда обновленияны текшере баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Компьютер интернетке кошулган болуш керек. Эгерде интернетке кошулбаган болсо, обновление болбойт. Бир аз күтүп турганда компьютер ушундай жаңы программаларды скачать эте баштайт. Бул программалардын баары скачать этилип бүткөнгө чейин күтөбүз. Же болбосо күтпөстөн эле бул терезени жаап коюп, компьютерден башка жумуштарыбызды аткара берсек болот. Качан бул обновлениялардын баары бүткөндө компьютерди өчүрөрдө обновить и завершить работу деп чыгып калат. Азыр бул жаңыртууларды скачать эткенге чейин азыр бир аз күтүп туралы. Бул жерде ушундай болуп баардыгы скачать этилгенде айрым жаңыртууларды орнотот. Мына выполняется установка деп установка болуп атат. Калган жаңыртуулар компьютерге скачать этилип атат. Бул жаңыртууну бир гана жолу аткарып койсок, кийин биз компьютерди интернетке кошуп иштеткен сайын автоматтык түрдө өзү обновление болуп турат. Азыр баардыгы обновление болгонго чейин күтүп туралы. Бул жерде кээ бир программаларды орнотуп атат, кээ бирини скачать этип атат, кээ бирини орнотуп бүттү. Ушундай биз күтүп турабыз. Бул жерде азыр операциялык система жаңыртылып жатат. Айта кетчү дээрсе, ноутбугуңуздарга антивирусный программаны орнотуунун кажети жок. Анткени системанын өзүндө вирустук программаларды өчүрүүчү мүмкүнчүлүгү бар. Мына бул жерде азыр средства удаления вредоносных программ для платформы дейт. Ушул вирустук программаларды өчүрүүчү программаны жаңыртып атат. Ошондуктан сиздер ноутбукка антивирустук программаларды орнотпой эле койсоңуздар болот. Эгерде антивирустук программаларды ноутбукка орното турган болсоңуз, ал программанын базасын сатып албасаңыз, ал вирустук программаларга эч кандай таасир этпейт. Ошондуктан орнотуунун кажети жок. Азыр бардык жаңыртуулар компьютерге скачать этилгенге чейин күтүп турабыз. Ар бир жаңыртууну скачать эткенден кийин автоматтык түрдө ал установка болот. Жаңыртууларды биринчи жолу жасаганда ушундай ыкма менен жасайсыздар. Кийинки жаңыртуулар автоматтык түрдө сиз интернетти кошуп иштеп атканда автоматтык түрдө жүргүзүлүп турат. Жаңыртуулар күчүнө кирүү үчүн сизде төмөнкүдөй болуп чыгып калат. Бул жерден азыр мен жаңыртууну жаап кое берсем болот. Жаап коюп компьютерде башка жумуштарды аткара берсем, ал автоматтык түрдө жүргүзүлүп турат. Жаңыртуулар
Компьютерде улам жаңыртуу болуп турганда сиз компьютерди өчүрөрдө мисалы пуск баскычын басып бул жерден выключение деген баскычты басканыңызда бул жерден кошумча баскычтар чыгып калат. Обновить и завершить работу деп. Сиз жаңыртуулар күчүнө кирүү үчүн ушул жерден чыгып калган обновить и завершение работы деген баскычты басып койсоңуз сары чекит менен чыгып калат. Ошол баскычты басып койсоңуз компьютериңиз бир нече жолу өчүп жанып, акырында компьютериңиз өчөт. Компьютериңиз өчкөндөн кийин ошол жаңыртуулар күчүнө кирген болот. Ушундай ыкма менен Windows операциялык системасыны жаңыртып алсаңыздар болот.